Урматтуу калкым, амансыздарбы? Ушул биздин Алла Тааланын улук күндөрүндө биз мына Россиядагы Кыргыз диаспора аялдар кеңеши Москвадагы бардык мүмкүн болушунча аксакал айымдарды чакырып, аксакалдарды чакырып, биз ошолорго ооз ачар ифтарлык кылып атабыз. Алла Таала бардыгыбыздын туткан орозобузду кабыл кылсын. Дайыма ушундай кыргыз элин биргеликте, амандыкта жүрө берели. Ошону менен бирге мамлекетибиз тынч болсун. Ошол Россиядагы жүргөн бардык мигранттар Кыргызстанга кеткенди бизге насип этсин. Кыргызстандын топурагын бизге насип этсин. Ушу орозодогу бардыгыңыздардын жакшы ниет кылган тилектериңиз кабыл болсун. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Бүгүнкү күнү Москва жергесиндеги аялдар кеңешинин төрайымы Сонумбу Карабаева баш болуп, өзүнүн командасы менен 7 дубан башын бириктирип ооз ачыруу кылатышат. Кабыл болсун. Мен жеке өзүмдүн атыма жана ошондой эле Кыргыз Республикасынын эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин Москва жергесинде Россия Федерациясындагы өкүлчүлүктүн атынан чоң ыраазычылык. Улуу Рамазан айына карата Москва шаарындагы аялдар фондунун тарабынан уюштурулган ифтарлыкта отурабыз. Москвада жашап иштеп жүргөн коомчулдуктардын өкүлдөрүнө посольстводон, миграциядан бүт жактан чакырылып, бүгүн чогуу аялдар жааматы ооз ачуудабыз. Аялдар фондунун бүгүнкү уюштуруп жаткан ооз ачарына ыраазычылык билдирип, мындан ары булардын иштерине чоң албан ийгиликтерди каалап кетебиз. Сизди чакырып ушундай ифтар уюштуруп аткан аял кыз келиндерге биз терең ыраазычылык билдиребиз. Дайыма болуңуздар, бар болуңуздар. Аялдар кеңеши силерге ийгилик, бар болуңуздар, бай болуңуздар, орозо күнүңдө тілеген ойлогон мақсаттарынын баары ишке ашсын. Мен Талас областынын айымдардын атынан келдим. Ошол бүгүнкү биздин ооз ачаткан аялдарыбызга, өзүбүздүн сонун баштаган аялдарыбыз менен мен аябай сыймыктанам. Бул 2 жылдан бери биз аябай жакшы ийгиликтерге жетишип атабыз. Кудай буйрса, кийинки жылдары ынтымакта, биримдикте болуп, дагы көп жакшы ийгиликтерге жетишип, өзүбүздүн баягы алдыга койгон пландарыбыз бар. Ошол пландарды ишке ашырабыз деп ойлойм да. Чынында айтканда, ошон үчүн силерге дагы бүгүнкү берген тамагыбызга ыраазы болуп, ушул бүгүнкү өтүп жаткан ак баталар, ушул өткөрүп жаткан сонун баш болгон бардык лидер кыздарыбызга багышталсын. Ушул ак бата менен эл көгөрөт, жамгыр менен жер көгөрөт дегендей, ушул Кыргыздын ак батасы ар бирибизге тийсин, ар бирибиздерде кызыр жолосунда жүрүшүн Кудайымдан тилек кылабыз. Амин. Рамазаным 12 айдын султанысың, мусулманга хидаят сунганы чын, жараткандын берилген собунан калбайлы. Дуба менен тососуң күндүн таңын, 30 күндү сезесиң суунун дамын, акыретти унутпай орозо кармайлы чын. Eşik açıp Allah'dan dilep жақшылық, жүрөгө бакыт чачып, 5 парыздын бирөөсү жалпыңарга, орозо бул каниет жакшыларга, кабыл болсун пенденин эңсеген тилеги. Ооз ачкыла туугандар кезигишип, тарынычты капаны кечиришип, Рамазандын кадырын эң жакшы билели. Кел Рамазан, Рамазан, ыйманга эшик ачып, Алладан тилеп жакшылык, жүрөгө бакыт чачып.
ыйманга эшик ачып жүрөгкө бакыт чачып. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, ак жоолукчан апалар, эжелер, сиңдилер, кыздарыбыз, келиндерибиз, ак калпакчан акелерибиз, үкөлөрүбүз, мына сүйүнчү бериңиздер. Жаз менен кошо орозо айы кирип келди. Бардыгыбызды кубандырган бул орозо ай билгенге эң ыйык ай. Алла Тааланын ысмы менен, Кураны талим менен, акыл таанытып, адам баласыны инсандык махабат менен ушул жарык дүйнөгө алып келген жарыктыктын, жараткандын ээси дайыма ушул пенделерини сүйүп, бүгүнкү орозо ыйык айыны момун мусулмандарына берип турганынан ыраазыбыз. Дайыма Алла Таалага чексиз шүгүрлөрүбүздү айтып, бүгүнкү күн аялдардын Москвадагы сон бөже баштаган аялдар кеңешинин ифтарлык орозо кечеси сиздер үчүн ак дасторкондорун ачып, сиздерди чын жүрөктөн күтүп алып, кубанычта отурганыбыздан курсанбыз. Кеңешинин аялдар комитетини жетектеп, аялдарды бардыгыны бир сапка тизип, көптөгөн аялдардын катарында өзүнүн ордуну толуктап келе жаткан Сонун Бөөжени сөзгө чакырайлы. Жана ошондой эле Сонун Бөөженин жанында бизге энедей, эжедей күйүп, дайыма бирибизди дайыма бирибизге болгон махабатыбызды күчөтүп жүргөн Атыркан эжебизди сөзгө чакырайлы. Кутмандуу кечиңиздер менен, урматтуу биздин кыргыз калкыбыз, агайлар, эжелер, сиңдилер, кутмандуу кечиңиздер менен мына бүгүнкү күнгө Алла Тааланын улуг күнүндө, ошо орозо күнүндө баарыбыз жакшы жүздөрү менен, жакшы сөздөр менен, жакшы маанайлар менен, жакшы күлкүлөр менен жолугушуп отурганга Аллага чексиз шүгүрчүлүк кылайлы. Ушул туткан орозоңуздар кабыл болсун. Ушул орозо айында кандай жакшы тилектерди тилесеңиздер, ошонун баарын Алла Таалам кабыл кылсын. Мына биз 7 областтагы айымдар, эми Россиядагы бардык айымдардын башыбыз биригип, ушундай жакшы күндөрдө жолугуп отурганга мен дагы бир жолу ыраазычылык билем. Куш келипсиздер. Дайыма ушундай ынтымагыбыз, биргеликте, ушу алыскы жерде мусафир болуп жүрөбүз. Ушул жерде бири-бирибизди колдоо, бири-бирибиз менен ынтымакта, жакшылыктарда жолугушуп жүрөгө Алла Таала бизге насип этсин. Дагы бир жолу куш келипсиздер. Туткан орозоңуздар кабыл болсун. Арыбаңыздар, урматтуу азиз меймандар, урматтуу айымдар жана мырзалар. Мына бүгүн аялдар кеңеши тарабынан, калыс апалар тарабынан уюштурулган ифтарлык кечебизге кош келиңиздер. Баардыгыңыздардын туткан орозоңуздар кабыл болсун. Кылган ихсандарыңыздар, кылган ибадаттарыңыздар, берген садакаларыңыздар, окуган намаздырыңыздар кабыл болсун. Ушундай жакшы күнгө жеткизип, ушундай бири-бирибиз менен жүз көрүштүрүп отурган жараткан Аллахка миң мертебе шүгүрлөр болсун. Бул жерде Москва шаарында аялдардын, аксакалдардын эң ушундай кадыры, салмагы бар коноктор отурасыздар. Ушул жерде жаштар дагы отурат, өзүңүздөрдүн аксакалдык сөзүңүздөрдү айтып, туура жолго баштап, Алладан сурап кетели бизге күч-кубат берип туура жолго башташыны. Ушул жерде отуруп, алдыңыздарга тургандардан дагы сызып, жакшы отуруп кетиңиздер. Бүгүнкү күнгө бизге мейманга келип отурган, дайыма төрүбүздүн көркү болгон аксакалдарыбыз бар. Эртебалды агай менен Райымкул ака баштаган жамаатка берсек, келип коебуздар.
максаттарыңыздар ишке ашсын. Бүгүнкү ушундай баардык кыз келиндерди, аксакалдарды жалпы элдин башын коштуруп отурган сонунда айымга биз аксакалдардын атынан абдан чоң ыраазычылык билдиребиз. Ынтымак бар жерде ырыс бар дейт. Ошол кайсы жерде ынтымак болсо, Кудайым ошол жерге ырыскын жаадырып турат экен. Ошол жакшы күндөрдө, ушундай жакшы мезгилде ушул талаада жүргөн кыргыз элибизге ошол ырыскы көп болсун. Менин аксакалдык айта турган бир аз максаттарым бар. Бизде Кыргызда энени үйдүн куту деп коет. Эне үйдүн куту болсо, ата ошо үйдүн тиреги, үйдүн башчысы. Мамлекет тала жерине урулбайт, мамлекет ошол кичинекей үй бүлөдөн куралып, мамлекет болот. Мамлекеттин башында ошол атабыздай биздин президентибиз турат. Эгерде ошол үй бүлөдө атага эне үйдүн куту болуп, бүтүндөй үйдүн рызкысын жыйнаган, ошол жерде тарбия берген, өлөк болгон эне болсо, ошол үйдүн ээси ата, ошол үйдүн тиреги. Ошол атага баардыгы баш бергенде, баш ийгенде, атанын сөзүн укканда, ошол жерге рызкы келет. Ошол жерде үй бүлөлүк бактылуулук болот. Биздин азыркы мезгилдеги биздин мамлекетибизде дагы ошондой болуш керек. Бизде азыр космостун заманы болуп калды, илимий техниканын заманы болуп калды. Бирок ага карабастан биздин кылымдан бери Кыргыздын атадан барага өтүп келе жаткан улуу салттарын, үрп адаттарын, нарктарын, дөөлөттөрүн бүгүнкү күндө дагы биз таза алтындай сактап кийинки буунга өткөрүшүбүз керек. Бүгүнкү мезгилде айрыкча аяз атына болгон ушунчалык баалуулуктар астыга коюлуп отурат. Аялдар коомдо эң чоң ролду ойлоп отурат. Азыркы мезгилде биздин президентибиз дагы биздин аялдарга, кыздарга болгон мамилеси коомдогу чоң ролун баалап, аялдарга абдан чоң ролду берип атат. Ошондуктан биздин ата-бабаларыбыз айрыкча аял затына, айрыкча кыздарга абдан чоң маани беришкен. Кызды кичинекейинен баштап ата-эне апасы тарбиялаган. Кичинекей кезинде кыздарга топу кийгизишкен. Баракатка жеткенде үкүлүү топу кийгизген. Андан ары чоңойгондо үкүлүү тумак кийгизишкен. Ак жоолук салган эмес. Качан ак жоолук салганда ал эрге тийгендиктин келиндин белгиси катары ак жоолук эсептелген. Ошол биздин салтыбыз, ушул салтыбызды биз ар дайым сакташыбыз керек. Ал эми ислам динин биз ошол кыргыздын каада салтына негиздеп биз кабыл алганбыз. Азыр мына өзүңүздөр көрүп отурасыздар, бизге ар түрлүү диний агымдар кирип, биздин балдарыбыз, кыздарыбыз Афганистанды туурап, Пакистанды туурап, Турцияны туурап, Индияны туурап, ошолордун салттары бизге киргизип жатат. Биз өзүбүздүн улуттук наркыбызды, улуттук дөөлөттөрүбүздү, улуттук кийимибизди, улуттук баш кийимибизди, кыздар дагы, биздин аталар дагы биз кылымдан кылымга сактап беришибиз керек. Айрыкча чет мамлекетте жүрөбүз. Мен ушундай биздин балдарыбыздардын ушунчалык биздин салтыбызды, биздин жаш үрпадаттарды талаада жүрсө дагы акылпактардын башынан түшүрбөй, башка элдерге дагызалап келе жатканына абдан кубанабыз. Ошон үчүн сиздерге айрыкча ушул жерде отургандардын баардыгына айтарым, өзүбүздүн атабыздан, энебизден калган улуу салтты ар дайым сактайлы, аны жаштарыбызга өткөрөлү. Мен ойлоп атам, ушул жерде биздин мына неберелерибиз, менде да небере бар. Бул неберелерибиз кийин кетпейт. Анын балдары таптакыр кетпейт. Биздин улутубуздун бийиктиги, улуулугу ушунда бизден манас чыккан. Бизден кыз сайкалдар чыккан, бизден канекелер чыккан. Ал эми арабтарды карагыла, биз арабтардын бүтүндөй үрп-адат, салтын, кийимин өзүбүзгө кийинип атабыз.
Эмне үчүн арабтар бизге бекер мечиттерди, бекер нерселерди салып атат? Бул диний саясат. 70-80 жылдын ичинде эң күчтүү мамлекет эстерди Америка. Секинде өзүнүн саясатын киргизип туруп, мамлекетибизди жок кылып салды. Булар 50 жылдык, 100 жылдык, 200 жылдык саясатты бизге киргизип атат. Өздөрүнүн үрп адатын, салтын киргизип атат. Биз ошолорду туурап атабыз. Кандай кылбашыбыз керек? Биз өзүбүздүн кылымга кичинекей кыргызды кыргыз кылып келген ошол салттарыбызды биз сакташыбыз керек. Жаштарга, кийинкилерге насаат айтышыбыз керек. Биздин аксакалдардын негизги максаты ошол. Biz çilik cep, aş cebine жүрө бербестен, аксакалдар өзүбүздүн акылыбызды, насаатыбызды, кеңешибизди айрыкча чет мамлекетте жүргөн биздин балдарыбыздарга беришибиз керек. Силер атадан, энеден, дуйдугандан, чоңдордон алыс жүрөсүңөр. Силерге абдан керек. Себеби силер биз ушундай төрүккө калбайбыз. 10-20-30 жыл өткөндө силер биздин ордубузга келесиңер. Силер ошол бизден алган азыкты кийинки муундарга тапшырасыңар. Дагы бир жолу Tutkan orozumuzlar kabul olsun, verilgen batalar bizge tiysin. Şun bardığınızlar, ıntımakçılıktır, dağı bekemdenizler. Kırgızdın, uluttun, urukun, büyük götürüp жүрüveringizler. Отманду ушуак кечиңиздермен Yaşoğunun nuru, büyümlüğünün tutkası, elin işeninci olgan asılzat apalar, eceler, karındaşlar. Bugün her bir Müslümandın 5 parsının birini olgan oruzu tuttu, oruzu harmonun milletin atkalının üstünde oturabız. Жоғарыда белгі еткенде Москва жергесінде Ар біріміз өз тұрмыш арабызды тартып келе атабыз. Ошол карабайына кыз келиндерди, эже апаларыбыздын башын бириктирип, ушул жерде сонун карындашыбыз баш болуп, жанында турган эже карындаштарыбыз төш болуп, кол болуп дегендей биримдикте ынтымакта өнүгүп келе атасыздар. Абдан жакшы көрүүгө. Эми орозо Жоғарыда ақсақалымыз айтып өткендей, динибиздин араб тилинен которулгондо сауым деп коет. Сауым бул мааниси бир нерседен тыйынуу, бир нерседен айрылуу, бир нерсеге жетпөө деген мааниси. Ал эми шарият жолунда болсо, таң аткандан кечкирге чейин көп нерселерден баш тартуу деген маанисин билдирет. Ошол мен айта кеткендей, орозо ыйык, орозо жылдын орозо айында 2-3 бөлүмүнө жетип калдык. Бүгүн бизде ооз ачаар деп коет. Ушунда отурабыз. Ушул жерде отурган эже карындаштар, туугандар, ага энелер кай жерде болсок дагы, кандай болсок дагы улуу байыркы калкыбыздын салтын, үрп-адатын сактап, динибизди улап, динибизди кармап, биримибиздин көңүлүбүздү кыйбай, төрдө отурган улууларды сыйлай, босооло отурган жаштарды ызаттай, мына эжелер, апалар отурасыздар, кубанычыңарды бөлүшүп, үмүтүңөрдү көрүшүп, сыйлашкан, сырдашкан эже карындаш ага энелерден болобу. Баарыбыз бул жерде көбүбүз үй бүлө, үй турмуш жашоо дейт. Кыргыздарда жакшы бир бата бар. Түндүңөр бийик болсун, керегиңер кенен болсун, үйүңөрдө учуңарда эч качан өзү канча бут берсе ошончо бут берсин дейт. Мына сиздер бүгүн дасторкон жайып, ооз ачырып отурасыздар. Жайган дасторконуңуздарга жараткан береке берсин, күн берсин. Ал эми акырында муну Наурыз айында ата-бабаларыбыздын арманы болуп, ушуларды эскерте кетсек,
жараткан баарыбызды өзү колдосун. Орзоңуздар кабыл болсун. Чоң рахмат. Окуп, азан айтып, бизге ушул кечени ачып берди. Орозоңуздардын баштапкы мүнөттөрүнө бүгүнкү күндүн ушуга ыраазычылык билдирип, ушул Таалайбек уулу Хамзага дуа кылып койсоңуздар. Келечеги кең, илимиге илим жуккан, билимиге билим жуккан жигиттерден болсун. Төрагасы Искендеров Канатка жана ошондой эле Кыргыз диаспорасынын төрагасы Кубанычбек Осмоновго келиңиздер. Сөз берип койсок, өзүңүздөрдүн чын жүрөктөн болгон мекендештерге бүгүнкү ыйык ай, ыйык күндөрдө жакшы сөз. Кутман кечиңиздермен, урматтуу, кадырлуу жерлештерим, мекендештер, баарыңыздарды ыйык Рамазан айы менен куттуктайм. Ниет кылып туткан орозоңуздарды Аллахым кабыл кылган болсун. Мынакей бүтүн жерде жүрөбүз, баарыбыз бири-бирибизге жүрөк даяр болуп, элибиз ынтымакта болсо экен, биримдикте болсо экен. Негизги максатыбыз баардыгыбыз деле бир. Мен азыр ушул жерде карап турсам, баардыгыңыздардын жүрөгүңүздөр кыргыз деп сурап, мекеним деп сурап, элим жерим деп сурап. Ошонун негизинде көптөгөн коомдук уюмдар түзүлүп, ушу Москвада карым-катнаш болуп, бири-бирибиз менен тааныш болуп, бири-бирибизди сыйлап, урматтап, чайга чакырып, ифтарыктарды өткөзүп атабыз. Аллахым ыраазы болсун. Бул аялдар кеңеши деген түптөлгөндө дагы билебиз, соңунду Исраил эжекебиз баштаганда, ушул аялдарды чогултуп баштаганда, биз дагы кубаныч жанында турат, колдоо көрсөтүп, ыраазычылыктарыбызды билдиргенбиз. Анткени аял кишинин, кыз келиндердин өзүнүн өзгөчө көйгөйлөрү болот экен да. Ошол көйгөйлөр жогорку жакта эркек тараптан же болбосо жогорку кеңеш же Госдума тараптан чечилбей турган маселелер бар экен. Вот ошол маселелерди сиздер чогулуп, биримдикте чечип келе жатасыздар. Бул аябай чоң жетишкендик деп эсептейм. Анткени тарбия да болот, бүт жактан насаат да болот. Ушул нерселерди уюштуруп атасыздар. Биз дайыма сиздерди колдойбуз, колдоп келгенбиз. Алдыга жүргүзө турган иштериңиздерди жүргүзүңүздөр. Тикелен-тике туруп бергенге биздин кыргыздын жигит мырзалары дайыма даяр. Аларга толук ишенебиз. Ал эми биз бул жерде өзүбүз жүрөбүз. Биздин жаштарыбыз чоңоюп атат азыр. Кичинекей 3-4 поколение жаңырып атат Москвада, эле эмес дүйнө жүзүндө биз тарап турабыздарчы. Ар ким өзүнүн кайсыл жерден рызкысын тапса, ошол жерден рызкысын терип жеп берет да. Вот ошондо мен айтат элем, бул жерде жүргөн биздин энелер, апалар, эжелер, сиздер өзүңүздөрдүн балдарыңыздарга ошондой мээримдүү мекенди, Кыргызстанды сүйгөндү жана Кыргызстан жөнүндө ойлонуп, Кыргызстанга баруу жөнүндө үмүттөр иштерин жүргүзсөңүздөр жакшы болот. Анткени булар азыр чоңоюп, үйгө кайтуунун максаты жок болот. Эгерде кайта турган болсоңуздар, сиз кете бериңиздер, апа, ата. Биз ишибиз ушул жерде. Биз көнүп калганбыз. Ошондуктан мен ушул нерсени сиздерден сурап элем. Энелер тарбия берет азыр. Эркектер эми жолдо, көчөдө семьяны багыш үчүн турабы. Сиздерден сурап өтөбүз. Ошол маселени жакшы койсоңуздар, өзүңүздөрдүн ушул тайпаңыздарда, коомуңуздарда кандай болбосун ушул иш-чараны жүргүзүңүздөр сурайчы. Биз эми азыр негизги максатыбыз бул Москва жергесиндеги кыргыз патриоттору, жигит мырзалар, айымдар, бүт биздин максатыбыз Кыргызстанды өнүктүрүү, Кыргызстанга салым кошуу. Биздин ушу кыргыз мекенибиз, Кыргызстаныбыз кандайдыр бир даражада жогорку деңгээлде башка мамлекеттерден калбаган мамлекеттерге айлануусун каалаган адамдарбыз. Биздин жүрөгүбүздө ошол. Биз өзүбүздүн тиричилигибизди, өзүбүздүн жашообузду кылдык. Ошондо эми эл үчүн иштеп жатабыз.
ушул жерде отургандардын баары ошондой деп эсептейм. Баарыңыздарга бекемдей соолук каалайт, иштериңиздерге ийгилик, дайыма аман болуңуздар. Бүгүнкү ниет кылып туткан орозоңуздар мына канча аксакалдарыбыз айтты, бата беришти. Ушулардын жана сиздердин ичиңиздерде кандай ниет кылып тилек кылсаңыздар, ошолордун баардыгын Аллах кабыл кылган болсун. Бүгүнкү бизди чакырып ушундай ифтар уюштуруп аткан аял кыз-келиндерге биз терең ыраазычылык билдиребиз. Дайыма аман болуңуздар, бар болуңуздар. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, жердештер, урматтуу аялдар кеңеши. Мына ачылганыңарга Кудай буйрса 2 жылдын 100 болуп атат. Кыргыздарда эч качан аял заты ылдый болгон эмес. Мана сатабыз болсо жанына ошондой эле теңдайлаш Каныкей негиз болгон. Алымбек датка болсо жанында Курманжан датка болгон. Жакып хан болсо чейирде абабыз болгон. Кыргыздардын тарыхында аял киши эркектер менен дайыма аркасында жүрөк таяк эмес, жүрөктү түртүп койсо жыгылып калат, таякты сындырып койсо сынып калат. Асказоо болуп берген. Силер негизде аялдар кеңеши түзүлгөнүнө 2 жылдан 100 болуп айтып кеттим. Көптөгөн иштер бүттү. Мен кээде тамашалап аялдар кеңешин айтып коем, коштолмо элекет бизге депчи. Андан кийин соңку беже ошо аялдар кеңешин түзүп атканда мен да ошол кезде кыргыз диаспора кеңешине төрага болуп калгам. Ошондо бизге чоң бир суроо болду. Ар бир коомдун өзүнүн аялдар кеңеши бар экен, жаштар канаты бар экен, аксакалдар кеңеши бар экен. Анан кийин бизге дагы аялдар кеңешин түзүп алат. Ошондо кеңешип кескен бармак урбайт деп коет. Жалпы жааматыбыз менен сүйлөшүп, айтты тигил жерде аялдар кеңеши түзүлгөн экен. Ал жерде ар бир коомдун жааматтары берген аялдар кеңеши түзүлүптүр. Biz dagы bir aялдар кеңеши бизге эмне керек? Андан көрүп келгиле ошол аялдар кеңешин биз колдойлу, асказа бололу алардын ишине ийгилик калып, аларга биз жардам берели деп ошентип, силер бизге эмес, биз силерге кошулуп калабыз. Ошондой эле бизде аксакалдар кеңеши да жок. Мен ойлойм, негизи Москва жергесинде негизде жалпы кыргыздарда негизде бир эле аксакалдар кеңеши болуш керек. Бир эле аялдар кеңеши болуш керек. А биз болсо жаштар кызматыңарга дайыма алдыңарга түшүп, кызмат болсо силер менен бөлүшүп, силер кызмат кылсаңар, аларга артынан жардам берип, иш алганга даярбыз. Кудай буйрса, кыргыз бийлигинин жаңы президенти Канат мырза дагы мени бул жагынан 100% колдойт деп терең ишенемин. Аялдар кеңеши силерге ийгилик, бар болуңуздар, бай болуңуздар, орозо күнүндө тилегер ойлогон ой максаттарыңыздын баары ишке ашсын. Кыргыздарда конок сыйламай бар. Бүгүн силердин коногуңуз болуп, коногуңар бул жалпы жаамат Москва жергесинен келип атабыз. Анан ошол жерге бизге да бир конок айым келип калыптыр. Бул Турция мамлекетинен келиптир. Уруксат берсеңиздер, ошо кыргыз жааматынын атынан ошо Венера Кожоева айымга биз кыргыз диаспорасынын жааматынын атынан ондай кичинекей белекти ыйгарганыбыз келсеңиз эжеке. Венера айым болсо Турциядан келиптир, ишкер айым экен, Турцияда недвижимость менен иштейт экенсе, недвижимость сатат экенсе. Аялдар кеңеши силерге ийгилик, бар болуңуздар, бай болуңуздар. Рахмат чоң. Эми мына бүгүнкү орозонун улуу күнүндө аябай жакшы күндө, жакшы жүздөр менен жолугушуп турганда мен бир ушул айта турган сөзүм бар. Биз мына Россия жергесинде жүргөндө азыр өзүңүздөр көрдүңүздөр, мына кыргыз биримдигинин төрагасы, кыргыз диаспорасынын төрагасы чыкканда микрофонубуз дагы түсүрүлүп кетип иштебей калды. Бул жөн жерден болгон жери жок. Мен азыр ушул бардыгыңыздардын астыңыздарга айтар элем,
ушул мусафир болуп жүргөн жерде ушул зыңкыйган бизден ушундай аябай грамотно ушу элдин көйгөйүн ойлогон аркасында бир канча адамдарды чогултуп ушуга тартып жүргөн биздин ушул эки мырзага мен өтө терең ыраазычылык билгизем. Силерге чоң рахмат. Ушу аркаңардагы канчалаган жаштарды, канчалаган ушул астыдагы аксакалдарды сыйлап, аркаңардагы жаштарды тартып жүргөн силерге ийгилик каалайм. Дайыма тынч болойлу. Үчөөбүз бир колубузду бириктирип койсок кантет? Россия боюнча кыз аялдар кеңеши, кыргыз биримдиги, кыргыз диаспорасы. Bizde aksakal ejleri var. Bizim maksatımız, negizli maksatımız Kırgızdın başını biriktiriyor. Erkek dağı, ayal kişi dağı ayaldan jaralат. Ошон үчүн биз энелердин жүрөгүбүз таза болсо, энелерибиз өзүбүз тарбиялуу болсо, аркабыздагы ар бир жаштарды жакшы жолго алып жүрүп кетсек дагы, бул биздин милдетибиз. Мына азыр аксакалдарыбыз айтты, мына эки мырзабыз айтты, кыргыздарды Кыргызстанга алып кетели деп. Бул ушул жерде турган бардыгыбыздын башыбызды бириктирген мына Кубаныч мырза, Канат мырза, өздөрү дагы сулуу, Кыргыздын сулуу жигиттери, зыңкыйган жигиттер тууралуу аксакалдарды эч качан аксакалдарга катуу сүйлөбөгөн, аксакалдарды сыйлаган, аксакалдар буларга канча сөз айтса дагы ошону көтөргөн биздин мырзалар, бизде ушундай мырзалар көп болсун. Ушулардын арасында жүргөн биздин мына райондун, областтын төрагалары бар. Биз аялдар кеңеши, биз ушулар менен сыймыктанабыз. Аялдар кеңеши дегенде бир эле мен эмес, бизде 7 областын, райондун, айыл өкмөттүн, областын төрайымдарыбыздын бардыгыбыздын милдетибиз бирдей. Ошон үчүн бардыгыбыздын атыбыздан силерге терең ыраазычылык билдиребиз. Дайыма биздин коногубуз болуп жүрүңүздөр. Бизди колдоп жүрүңүздөр. Силерди колдоп Кеңештер, кадырлуу коноктор, бүгүнкү аялдар кеңешинин ыктыярына кош келипсиздер. Ушул күнгө жеткирген Аллах Таалага чексиз мактоолор болсун. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга, анын үммөттөрүнө саламыбыз салаваттар болсун. Ne demekçiyiz? Ecikler sizlerden kuvvetli emgiyinizler öte zor. Uşanlıktan sizlerge özümün atından çağıtın olmak kavumlarına tereң razılık ülkedeki ruhsat etіңіздер. Ушундай отырғанлардың бардығына ушундай ек күнді Алла Таалам денсаулығыңыздарды бекер қылған болсын. Ömrünüzdөрдү берекелі қылсын. Кейінгі Рамазан айларында жеткенде Алла Таалам нәсіп қылған болсын. Тынч болайлы, аман болайлы, бөтөннен бөтөн жерде жүрөбүз. Бардығымызды мендегі бірлі мақсат, ой тілек бар. Бардығымыз алсанымыз аман, жақын қарада өз елімізге, өз жерімізге кеткенде Алла Таалам нәсіп қылған болсын. Тағы бір жолы бардығымыздарға чоң рахмат, қош келіпсіздер. Assalamu alaikum, мекендештер, урматтуу аксакалдар, кыргыз, Москвадагы кыргыз жетекчилер, лидерлер, сонун байын баштаган апалар, эжелер, энелер, карындаштар, негизи эле жетип бармайсыздар. Ушу бүгүнкү күнү ушу ооз ачырып, ушу Рамазан айында ушу эки саат кылып аткан болсоңуздар, ошол Алла жолуна кабыл болсун. Бадырбарок коомунун атынан ыраазычылык билдиребиз. Ар дайым бекем ден соолукта болуңуздар, иштериңиздерге ийгилик. Рамазан айында кандай аруу тилек кылсаңдар, ошо ниетиңиздерди Аллах насип эткен болсун. Мекенибизде тынчтык болсун, элибизде ынтымак болсун, жерибизде көт-берек болсун. Оразаңыздары кабыл болсун. Assalamu alaikum. Ушундай аталар, энелер, барлык жакшы тилектерди, каалоолорду агаларыбыз, энелерибиз айтып өттү, ошолорго кошулабыз. Ошондой эле мен дагы ушу бүгүнкү уюштуруучу энелерибизге терең ыраазычылыгымды айтам, Кара Суу биримдиги коомунун атынан. Бар болуңуздар, бай болуңуздар, ден соолукта болуңуздар.
сіздерде ушу Курманжандаткада энелер бардыгына биз мыктанабыз, сиздер менен мактанабыз. Ушу бизге жүрөк болуп жүрө бериңиздер. Ассаламу алейкум, урматтуу Москва шаарындагы аталар, бүгүнкү ордоңуздар кабыл болсун. Апалар, сиздерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Ат башы биримдигинин атынан, Нарып уулунун атынан терең ыраазычылык. Сиздердин ушу бүгүнкү ачылып аткан ордоңуздар кабыл болуп, Аллах Таала бекитүүнү бактылуулук берсин. Дайыма ушу биздин жаштарыбыз, жаш эжекелерибиз, карындаштарыбыз, жубайларыбыз сиздердин үлгү алып, дайыма сиздердин баскан турганыңыздардан үлгү алып, ушундай жакшы жашоонун маңызын түптөп жүрө берели. Кыргыз элинде энелер бул өзгөчө орун дейли, өлү улуттарга карабачы. Сиздерден ошон үчүн бизден Курманжандаткалары, Алики апабыз ушундай бөлөк болгондо. Анан дагы жолу ордоңуздар кабыл болсун, баарыңыздардын тилегиңиздер кабыл болуп, Аллах Таала бекитүүнү бактылуулук берсин. Менин көп деле сүйлөчү элем, ырдап берейин, бир-эки сиңиле. Алла болдар. Алима эже, сиз да келип койсоңуз, азыр дагы бизде бул жерде жок болуп атат. Бизде азыркы учурда Кыргызстанда Замира деген эжебиз бар. Урмат эже бар. Ушул эжелердин эмгеги өтө күчтүү. Биздин канчалаган кыздарыбыз көчөдө калган учурда булардын эмгеги аябай чоң. Роза эже, биздин аялдар кеңешинин аксакалы Роза эже, сиз да келип койсоңуз. Анан бизде ушул азыр Москвада аялдар кеңеши түзүлгөндө, чынын айтсам, мага өтө кыйын болгон биринчиден. Себеби деген жардам сураган аялдар өтө көп болгон. Кыргызстанда турган, Кыргызстандан жардам сураган биз балдарыбыз ушундай болуп атат деп. Бул жакта турган аялдар сурап, чындыгында менде өтө оор турмуш болуп кеткенде 24 саат бою мен телефон токтогон эмес. Ошондон кийин бизге мына Кыргызстандан миграциондук өкүл түзүлгөндө мага аябай жеңил болгон да. Ошол азыр биздин Кыргызстандын көйгөйүн көтөрүп, Кыргызстанга канчалаган жардам берип аткан миграцион өкүлдөр бар. Бизде Майрам Жалаловна келип койсоңуз, эженин жардамы өтө көп. Мага кандай жардам сурагандар болсо, мен эжеге кайрылсам, эже бат эле чечет да. Биз Дамазаловага көптөгөн жардамдарды көрсөтүп атабыз айылдарга. Анын ичине биздин турайымдар дагы өздөрү эле чечип коет ар бир райондогу. Эмесе биздин ушул ардактуу меймандарыбызга сөз берсек. Саламатсыздарбы дагы бир ирет, урматтуу мекендештер, урматтуу жердештер, ардактуу айымдар, аксакалдар, кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Тиленип аткан тилектериңиздердин баардыгын Кудай орундатсын. Жана жогоруда мына Сонбай айым айтып кетти, биздин жумуш боюнча чынында силердин жумушуңар аябай оор экен. Мен өзүм келип, өзүм жоз терим менен көрүп атам дегендей, кайрылган аялдар көп чындыгында бизде. Балалуу аялдар, кичинекей балдар маселеси чындыгында оор экен. Анан ошону силерге кичине болсо да кандайдыр бир деңгээлде жеңилдетип аткан болсо, мен ошого кубанычтамын да. Биринчиден дагы бир ирет ошол аялдар кеңеши жети дубандын аялдардын башын бириктирип, ынтымакка чакырып, ынтымак бар жерде ырыс бар дегендей, көп жакшылыктардын бардыгы ошол ынтымак бар жерде болот экен. Баарын бириктирип, жакшы күндөрдө алып жүрүп атасыңар, силерге чоң рахмат. Мен жана айтып кеттим эле, ошол биздин өкүлчүлүктүн атынан жана жеке өзүмдүн атынан силерге чоң ыраазычылык билдиремин. Бар болуңуздар, аман болуңуздар, аксакалдардын батасы тийсин, жогору жактагы эжелер, көп жылдан бери иштеп жүргөндөр. Мен өзүм баягы турмуш экен, 10 жыл мурда да иштеп кеткен, ушундай өкүлчүлүктө азыр экинчи жолу келип атам. Ошо илгерки мезгилде буруп жаткандарында баш болуп, аябай чоң жумуштарды, ушул балдар маселесин, аялдардын көйгөйлөрүн чечкен ушул инсандар болчу. Көпчүлүктөр азайып кетти, сиздердин командадагылар көбү жок болуп калыптыр. Азыр ошол сиздер кишилер силерге аксакал болуп, акылын айтып, билгенин үйрөтүп жүрүшөт экен, мындай байкаганга караганда. Ушул бар болуңуздар, барыңыздар. Ардактуу
Конуктуу мекендештер, мен сөздү сурабай алып койдум сонун амансыздарбы? Бүгүн мына баарыбызды башыбызды бириктирип, эне бириксе эл биригет деп сонунбу былтыр баарыбыздан жакшы эже деп менден да совет сурады, көңүлүнө туура келген адамдардан совет сурап, энелердин башын бириктирип, 7 туугандын энелердин башын бириктирип, мына отурасың иштеп келе жатасыңар. Сонун кубанычтуу иштери көп, аябай. Бүгүн мына баарыбыздын дагы башыбызды бириктирип, Орозонун улуу күнүндө аталар, эжелер, сиңдилерди баарыбызды чогултуп, мынтип Кудайдан бата тилеп, жакшы ниет менен элди чогултуп отурасың. Тилеген ниетиң кабыл болсун, бардык жакшылыктар болсун. Эмне тилек менен тилеп, жакшы бата берели деп келген элдердин батасы тийсин, жакшылыктар болсун. Дастарконубуз дайым ушундай жакшылыктарга, жакшы бата тилектерге жайылсын. Элибиз аман болсун, эл үчүн да биз аман бололу. Ушундай кыздарыбыз өсө берсин, өзүбүздөн кийинки муунга биз күзгүбүз. Биз ошолорго күзгү болуп жүрө берели дайыма. Муундан муунга өткөзүп, жакшы иш-чараларыбызды, жакшы акыл насааттарыбызды өткөзүп жүрө берели. Жакшы апа деген атка болуп, жакшы эне деген атка болуп, ушул пейилибизден жаспай, жаркыраган жүзүбүз менен элге күзгү болуп жүрө берели. Рахмат баарыңарга. Саламатсыздарбы? Ушундай керемет кеченин катышуучулары, эжелер, агалар, тектуштар, сиңдилер. Биз сонун күнүн астында баш кошкондугубуздун себеби өзү айтып кеткендей көп иштеп чыккан программаны ишке ашыралы деп. Ага чейин деле ошол маселелер жүрөгүбүздө өйүп жүргөн, бирок ушул башыбыз бириkkенден кийин форумда койгон биздин программабыз, пландарыбыз ишке аша баштады да. Биякта койгон программаны биз жөн эле бул жактан эле аткарбастан, Кыргызстанга барганда дагы, өзүбүздүн элибиз, жерибизге барганда дагы ал жактан ошол ишти ишке ашыралы деп көп эле иштерди аткарып атабыз да. Эмне дегим келип атат? Бул уюм эң эле керектүү уюм, нарктуу уюм, барктуу уюм десем болот да. Анткени жогоруда айткандай энелер бириксе эл биригет деген ушул. Куш келипсиздер биздин ушундай керемет кечебизге. Орозоңуздар кабыл болсун, ден соолукта болуңуздар, ойлогон ой максаттарыңыздарды аткарып, аман эсен өзүңүздүн элиңизди билгендигиңизди Урмандуу кечиңиздер менен урматтуу аксакалдар, коноктор, жана бүгүнкү 7 туган айымдары. Ушул Россия жергесинде, жалпы эле Москвада эмес, Россия боюнча аялдар кеңешин түптөп, элдин баарын, аялдардын баарын, энелердин баарын чакырып, биринчиден кеңеш алып, ушундай иштерди баштайлы деп жакшы жөрөлгөнү баштадыңар. Сонун бул өтө оор иш. Биринчиден, экинчиден неблагодарный иш, но благородный иш. Ошон үчүн эч убакта благодарность, же болсо похвал, же болсо бир медаль, же болсо бир грамота үчүн иштебей, благородство, эң негизи соопчулук. Ушу бир социальный проблемага муктаж болуп, көзү чачырап, бир тууганына да айта албай, ата-энесине айта албай калган аял заттарынын көптөгөн проблемалары жаралып калат. Ошону апама айтпайсызбы, атама айтпайсызбы, элге айтып салбайсызбы, диаспорага айтып салбайсызбы деп туруп секреттери менен айтып ыйлаган аялдар, кыз келиндердин учурунда көп болгон. Бирок жылдан жылга көптөгөн ушундай силерге окшогон чыган жаш мулдар чыгып, ошолорго кол багыш кылып отуруп, мына элчиликте, миграцияда өтө жакшы айымдар дагы келип, бир туугандай болуп, баягындай дозносуна карабастан, кичпейлүүлүгүнө карап, эмне десең эже макул деп жүгүрүп келе калышып, ушул жупуну да кийинип алып, кыдырып иштеген айымдардын бири мына азыркы деле Майрам Жалалова. Посольстводо, консулстводо ар дайым ушундай иш-чараларда бизге элчилер навстречу барып, ошол жерден жатаканаларга берип турчу аялдарга, жаш балдары менен. Консулдар жүгүрүп келип жаныбызда эмне кылалы деп кошо жүрүп иштешкен. Кыргыз өзүнчө бир касиеттүү, өзүнчө бир сонун адамдарыбыз да бизчи.
Мына азыркы жаштар чыгып атат. Биригейли. Улуу инсандын алдына кичүү инсан ар дайым жакшылыктарда жолугушуп, улууну урматтап, күчүн сактап, иш алып жүрө берели. Барлыкта жүзүңөр жарык болсун. Силерди көргөндө биз кучагыбызды жайып тосолап тургандай болбойлу. Кээ бир адамдарды көргөндө ренжийбиз. Чырышмак түгүл башыбызды көтөрүп карагыбыз келбейт. Ошол адамдардын катарына кошуп калабыздар. Ынтымакта бололу, бөтөн жерде бир туугандай болуп атыңдар. Баарыңыздарды люблю, уважаю. Удачи баарыңарга. Бүгүнкү кеченин катышуучуларына сиздерге ошол боордошум аттуу кайрымдуулуктун түзүлгөндүгү тууралуу өзүм бир аз айтып кетсем, бул өзү менин бир тууган сиңдим болот. Канымды, менен кийинки канымды, менин атым сонунда канымды. Өзү кайрымдуулук түзгөндүгүнүн себеби дагы бар. Мындан бери 2 жыл мурда, 3 жыл болуп калды, 5 жыл мурда өзү сирус печи менен ооруп калган. Биз үй бүлөбүздүн үйүбүз караңгы болуп калганда бизгечи 85ге чыккан апам 15 күн, 16 күн уктабастан жанында дам салып, паспортун тартып, Кудайдан тилеп ушу жакшы эстекенде отурган. Мен өзүбүздүн бир туугандарыбызды көрүп, апамдын ошондой жанында боздоп отурганын көрүп, энекен да донор болууга мен макул болгонмун. Донор болуп барам деп мен ошо бир тууганды алып барыш үчүн донор болуп барам дегенмен, бирок дүйнөгө барганда мен болбой калып, башка бирөө болду. Эми жанагы ток аштын кадырын билбейт, дени соо оорунун кадырын билбейт деген сөз бар эмеспи? Ошондо ошол бардык кыйынчылыкты өзүнүн жон тери менен тартып, ошол жакта кыйынчылыкты көрүп, анан ошол өзүнө окшоп боздоп ооруган инсандарга жардам берүү үчүн өзүнүн жардамын тартып отурат, немесе өзүнүн саламатсыздарбы, урматтуу Москвадагы мекендештерибиз. Баарыңыздарды биринчиден баарыңыздарды ушул улуу орозо айыңыздар менен жана бүгүнкү жума маарек болсун демекчимин. Баарыңыздардын кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Тилеген тилектериңиздерди баарыны Аллахым кабыл кылсын. Эң биринчиден баарыңыздарга биринчи байлык, сатылгыс байлык бул ден соолук экен. Баарыңыздарга ден соолук каалайм, эч кимиңиздер оорубасын. Ал эми ооруп жаткан жакындарыңыздар болсо, баардыгына Аллахым шыпасын берсин. Бүгүнкү күндө мен аябай сиздерди көрүп ушунчалык сүйүнүп отурамын. Мына бул жерде менин бир тууган эжем, сонун эжем, бияктагы Кыргыздар биримдигинин төрагасы экен, канаттагы инибиз болот, биздин айылдашыбыз. Анан баардык ушул жерде ар бир кеңештердин төрагалары, төрайымдары, отуруптор ушунчалык сиздердин ынтымактыгыңыздарга ушунчалык көзүмдү юуп атат. Эжелер жана кирип келгенде кыргыз формаларды кийсе, мен аябай көзүмө ушунчалык Кыргызстандан келсем дагы көзүм аябай жылуу учурап, мага аябай жагымдуу болду. Эмне дейм, менин ушул сонун эжем кыскача менин таржыманымды айтып кетти. Мен чынында эле аябай катуу ооруганмын. Мен өзүм өмүр бою мамлекеттик кызматта иштеп жүргөм. Анан ошол иштеп жүргөн убакта эле баягы Аллахымдын сыноосу айтылбай келет экен. Катуу ооруп калдым. Анан ушунчалык катуу оорудум. Мен Россияга келип лечение алдым, Турциядан алдым, Өзбекстандан, Алматадан, бирок эмнеге эле ошол оору кажа оору экен, ушунчалык мени ден соолугумду алсыздандырып койду. Анан ошондо мен кайра айтам, сонун эжеме дагы ыраазычылык билдирем. Ошондо мындай эр жигит деле анча-мынча адам мындай чечимге бара бербейт. Мен боорумду беремин деп өзүнүн ден соолугунан коркпостон ошол кадамга барганда, бирок эмнегедир ошол экөөбүздүн боорунун структурасы башкача экен, мага түшпөй калып, анан сонун эжем болбой калганда, бирок ошонусуна да аябай ыраазымын. Бүгүнкү күндө мен ошол ооруп жүргөндө аябай кыйналганмын. Бүгүнкү күндө ошол биздин Кыргызстанда боор оорусу башкача айтканда аябай тамырын жайып, боор оорусу гүлдөп алды да. Бир жумасына 2-ден 1 адам сөзсүз түрдө ошол боор оорусунан кетип атат. Анан саламаттык сактоо министрлигине биз ошол мен 2019-жылы Мекенчилик партиясынан жана 2020-жылы Ишеним партиясынан депутаттыкка кандидатурамды койгом. Ошондо менин негизги ураным элдин ден соолугу, бул мамлекеттин байлыгы. Оору кадырын соо билбейт.
жана ушул боорду бөйрөктү алмаштыруу трансплантация практикасын Кыргызстанда өнүктүрүү социалдык маанилүү маселе деп көтөргөнмүн. Бирок биздин партия өтүп, мен да өттүм, бүгүнкү күндө кезекте мен, себеби дегенде менин алдымда 12 адам өттү. Ошондуктан күтүп депутат болсом эле аткарам деп күтүп отурбастан бүгүнкү күндө ошол Кыргызстанда президенттерге, депутаттарга кирип жүрүп, бүгүнкү күндө аябай жакшы долбоорду ишке ашырып атабыз. Кыргызстанда бүгүнкү күндө ошол гепатиттин баардык түрүнө туугандарыңыздарга, бала чакаларыңыздарга жеткирип коюңуздар. Май айынан баштап Кыргызстанда баардык гепатиттин түрлөрүнө бекер анализдер алынып баштады. Ал эми кимден гепатит чыкпай таза чыкса, бекер гепатит Б-га вакцина берилип атат. Ал эми кимден гепатит чыгып кала турган болсо, аларга мамлекет тарабынан противовирусный дарылар берилип баштады. Эми азыр биздин дагы экинчи планыбыз бүгүнкү күндө жогорку кеңеште ошол менин долбоорум менен кирип 2020-жылы кабыл алынган боорду бөйрөктү трансплантациялоо практикасыны ошол иштебей турган мыйзам, ошол мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизип, бүгүнкү күндө ошол кыргыздын соц тармактардан көрүп атасыздар, акча сурап кайрылып, акыркы тыйындарыны, акыркы үйүн сатып, Турциядан, Индиядан боорлорун алмаштырып, тилекке каршы кебриклери ошол акча топтолгончо өтүп кетип атышат. Ошондой элибиз кыйналбасын деп бүгүнкү күндө ошол трансплантация практикасын Кыргызстанга алып келүү үчүн иштеп жатабыз. Менин ошол долбоорум биринчи окуудан өттү, дагы депутаттар колдоп берсе, буюрса ошол органдарда трансплантация практикасы 1-2 жылда Кыргызстанга келип калат буюрса. Анан дагы мен ушул жерден пайдаланып айтып кетмекмин, биз ошол мага кайрылып социалдык тармактардан элден акча топтогондо мигранттардан ушунчалык биз үмүт кылып күтөбүз да, ушул мигранттардан көп акча келет, Кыргызстандан эмес мигранттардан көп акча келет деп. Чынында эле биз кече Токтогул районунун Өзгөрүш айылынан Самаган деген балабызга акча топтоп атканда, Өзгөрүш Токтогул айылынан 124 миң акча топтолду. Мигранттардан дагы көп акчалар түштү. Бирок тилекке каршы ошол балабызга акча топтолгончо кече түнү үзүлүп кетти да. Ушундайлар болуп атат. Анан ошол эле сөзүмдүн арасында мен ушунчалык мигранттарга сиздер которуп атасыздар, Корея, Америка баардык тараптардан которуп атат. Сиздерге терең ыраазычылык билдирет элем, ушунча колдооңуздарга. Чет мамлекетте жүрүп дагы салкын көз караштар болбой, тапкан салымыңыздарды кошуп атасыздар да. Канчалаган адамдын атасын, баласын, бирөөнүн жубайыны куткарып калып атасыздар. Ошол ар бир биздин кылган соопчулуктун артында сиздердин да кошкон салымыңыздар өтө чоң. Ошондуктан сиздерге мен ушул жерден пайдаланып, баардыгыңыздарга ошол терең ыраазычылык билдирип кетемин. Мени угуп, жардам сурап келгендер бар. Мисалы, мен бүгүнкү күндө ошол Самаган деген баланын сүрөтүн коюп, баарыңыздарга ушул балага да колуңуздардан келгенче жардам берип коюңуздар деп айтайын десем, тилекке каршы кече үзүлүп кетти. Бирок мени угуп келиптир. Мен муну сиздерге айтып койбосом болбойт. Бул менин парызым. Бул жерде Канайым деген эже отурат деңизчи. Бул эже дагы мигрант экен. Бул эже бизге 2 жыл мурда кайрылган. 30 жаштагы баласыны цирроз печени болуп калган. Эже өзү жалгыз бой эне. Ошол жалгыз уулуну болгон үйүнү сатса дагы бүгүнкү күндө ошол операцияга акчасы жетпей атат. Эже ушул эмне деген магазинде дедиңиз? Пятерочка деген магазиниңизде бар экен, ошондо иштейт. Бүгүнкү күндө баласына такыр акча жеткире албай кыйналып атат. Үй жайын сатып, болгон нерсесин сатканда да бүгүнкү күндө эжеге $5000 жетпей турат. Эч кимдин баласы оорубасын, ушул жерде көбүнчө энелер отурат экенсиздер. Ушул эне жүрөгү балам деп ыйлабасын, ушул эжеге колуңуздардан келгенче жардам берип коюңуздар. Үй жайын сатып, үйсүз калды, баласы Бишкекте ичине суу толуп больницада жатат, кудайлап акча топтолсо ошо жашап калат элем деп. Эже бул жерде өзү ошо баламдын самолетто билети жарап калсын деп бул жерде иштеп жүрөт экен. Ошондуктан мен угуп бүгүн келиптир. Тынчыңыздарды алсам кечирим сурайм, бирок айтып коюш шарт. Мен ушуну айтып коюп атам, сиздерге өзүмдөн сөз берейин. Саламатсыздарбы, жеттештерим, урматтуу агалар, эжелер, сиңдилер, баарыңыздар ушул келген ушул
орозо айы менен туткан орозуңуздар кабыл болсун. Менин уулум ушу жалгыз бой эненин ушу сыйгызга чалдырып калды. Өзүм жесир аялымын. Ушу канымга рахмат мынакей. Ушуну угуп эле келдим. 2 жыл мурун таанышканмын. Анан ошол убакыттан бери акча чогултуп, эме кылабыз деп аракет кылып жардам берди канымга канча. Акыркы күндөрү мынакей оорулашып эле такыр болбой калды да баламчы. Анан кийин врачыбыз критический деп ошо пересадкага деп ошо сиздерден көптөн көп суранып кетелик. Ошо орозо айында ошо Кудайдын улуг күнүндө жардамыңыздарга мен муктажмын баламда. Рахмат. Оорубаңыздар, барыңыздар, тынч болуңуздар, эч кимдин баласы оорубасын, оорузга Аллахтын шифасын берсин. Эже балаңыз жакшы болуп калат деп биз дагы Алла Тааланы тилейбиз. Бул мен сиңдимдин бул жака келип калган себеби аягы Москвадан дагы сурагандар көп экен да, келесизби бизге консультация бересизби деп. Бунун немесин жарыясын бергенимде эле мен номерин жазып коюшкан экен. Чындыгында ишенесиздерби, боору ооругандар деген жаштар экен да. Буну менен көп эл менен жолугушканда келбей коюшту. Кайра мага суранышып, эже мен өзүмчө жолугайынчы деп боору ооруган жаштарыбыз өтө көп экен да. Элдин арасында чыккысы келбейт экен. Ончакты мага звонтеп, эже мен өзүм жолугунча өзүм сүйлөшөлүчү, мен 5 жылдан бери ооруп жүрөм дейт. Бирөөсү болсо 6 жылдан бери ооруп жүрөм дейт. А бирөөсүнүн уже ичине суу толо баштапты. Ошентсе дагы бизде иштеп атыптыр, ошону биткизбестенчи акча кылып алайын деп. Эми буга чейин деле мен өзүм деле жана банкаштерде бир клиентим бар болчу. Мен билбей эле жүргөн экенмин, ошол дагы ошол ичине суу толуп, акырында анын ошол цирроз печенен өлүп калды да ошол кызыбыз дагычы. Азыр мына бул келгенден бери Москвада көптөгөн ушундай биздин боору ооруган жаштарыбыз аябай көп экен. Эми муну көтөрүп чыкканыбыздын себеби биз аялдар энелерибиз, кыздарыбызды жакшы карап, келечекте балдарыбызды жакшы карасак биздин кыргыздын тукуму таза болот, тукумун улап кетебиз. Анан ушу боору ооругандарга жардам көрсөтүш өтө кыйын экен, мамлекетибиздин да күчү жетпейт экен. Ошол биз мигранттардан өтө чоң жардам кылышат экен. Мына кече ошол өлүп калган баланын биз эмне үчүн көтөрдүк? Анын аялы жап-жаш 26 жаштагы аял келин экен, бир баласы бар экен. Жалдыра үйлөп мен күйөөсүз калбайм, балам деген баласыз калбасын деп тура жалдыра ыйлаганда биз аялдар кеңеши биз ошону колдогонбуз. Мына өзүм донор болом дейт да, жолдошума мен өзүм донор болом. Жолдошумдун күйөө баласы 2 акасы бар экен. Бирөөсү да цирроз печени менен ооруйт экен, а экинчиси болсо инвалид экен, кулагы да укпайт экен, сүйлөй албайт экен. Донор болгон адам жок, ошо аялы жаш келин мен донор боломун, баламды деген кармап калышым керек, атасы менен чоңоюш керек, балам ата керек деп ошо Бези деген кызга биз макул болуп, биз аялдар кеңеши бул колубуздан келишинче таркаттык, акчаны чогултуп бердик. Эми бул жака келгенде бул ыйлактап эжеке баласы өлүп калды депти. Ушундай жүрөгүм ооруй турган экен, колубуздан келишинче жардам берели. Ошо канымды дагы колунан келишинче ошо Индияга барса керек. Анан мунун бир жакшы жери, Индияга барып дарыланып келгенден кийин ар жылда 6 айда 1 жылда бир Индиядан врачтар келип Кыргызстандагы оорукчандарды текшертип турушат. Бекер текшертет. Ошол. Барыңыздарга рахмат. Ошол дайыма ошол күндөрү ошол эженин баласына жардам бергенде Алла насип этсин деп 100 сом болобу, 200 болобу, 300 болобу керек. Ошону менен бирге диаспорадан өздөрүңөрдүн фонд организациялар, министерство жүзүнөн өткөн организациялардан кадатайстволордон жазышыңар керек. Үлгүлөрүн берип, бардыгын үйрөтүп коелу. Көптөшүп жардам беребиз эжеке. Макулбу? Мындай нерселер кече жакында гана 1 миллиондагы бир баласы ошол жерде при смерти болуп калды. Аны дагы биздин кыздар алып беришти. Кудай жалгап жакшы лечение болуп атат. Бириксек бардыгы жакшы болот алдындары. Акча салгандардын ичинде ишенесиздерби? Акчаны дагы мен картага салып койгондо биздин кыргыз калкынын ушунчалык немесин көрдүм, Акбелбек. 27 рубль, 11 рубль, 50 рубль салгандар дагы бар. Ошол
10 рубль, 1 рубль болса дагы пайдасы бар да, ошол да берекеси болот чын көңүлдөн бергендечи. Ошон үчүн ар бир кайрымдуулукка кол сунган инсандарга чындыгын соолук каалайм. Дагы ушундай кайрымдуулукту көбөйтүп, эч качан колубуздан үзбөйлү, мүмкүн болушунча жардам берүүгө аракет кылайык баарыбыздан. Программалар болуп, Оозачарга чейин. Ал орус киши да отурган күтүп,
Анан кийин кандай таасир алдыр деп сурасак, ал киши ушундай эки нерсеңерге баа бердим деп айттыр. Биринчиси, силер ошол ооз ачардын сааты болбоюнча ушу сабыр кылып отурганыңарга баа бердим деп айттыр. Ошол кечке ачка жүрсөңөр дагы убактысыз сааты болмоюнча эч нерсе алдыңарда канча үйүлүп даам тамактап турса дагы сабыр кылып жебей отурганыңарга баа бердим деп айттыр. Экинчиси силердин ошол береке барекетигине баа бердим деп. Эми булар кечке ачка жүрдү, азыр ооз ачкандан кийин столдун үстүндө эч нерсе калбайт деп ойлодум эле. Көрсө силерде береке барекет, эч канча нерсе жебестен эле силер тойдуңар деп айткан экен. Мына Рамазан айы бул берекенин айы, Рамазан айы бул жакшылыктын айы, оголуунун айы, адеп ахлакты оңдоонун айы. Сулуу апалар болуп турат, машалла. Бүгүн булар кандай? Баарыбыз ак жоолук салыналы деп ушундай жакшы ниет менен ак жоолук салынып келди. Сөздүн башында аксакалдарга сөз берилгенде, негизги биздин каадасабыз, негизги кыргызыбыздын ошол апалар, энелер кандай кийинген, ошол каадасабын кармансаңар деп айтып кетти. Чыныгы апалар мына сиздер чыныгы кыргыз айымдары, чыныгы мугалимдер, чыныгы жол көрсөтүүчү айымдарсыз деп айткан. Караңыздар, өт жөнөкөй эле нерсе, биз аткара турган нерсе, биз бейиштен үй ала турган нерселер, жеңил эле нерселер. Биринчиси эмне экен? Унутуп калбаңыздар. Талаш тартышта өзүбүздү алып калсак, чыгып кетсек, акыйкат биз тарапта болсо дагы талаш бербестен унчукпай койгон бул бейиштин кире беришиндеги бир үй экен. Экинчиси, жалган айтканды таштасак, калп айтканды таштасак, мына ушул Рамазан айында баардыгыбыз ниет кылалы, калп айтканды таштайлы, жалган айтканды таштайлы, бирөөдү алдаганды токтотолу. Үчүнчүсү, кул мүнөзүбүздү адеп ахлагыбызды оңдосок, иншаллах Аллах Таала бизге бейиштин төрүнөн бир үй берет экен. Келиңиз. مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وحودا ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين اللهم انصرنا نصر الدين اللهم انصرنا نصر الدين اللهم ربنا تقبل منا هذه الصلاة الفرض مع السنة مع جميع نقصانتك بفضلك وكرامك ولا تضرب بك وجوهنا يا إله العالمين ويا خير الناصرين توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمته. O jaratkan, 3 gün kılıp kanıtkan, Kırgız elime tınçlık bergin, bereke bergin. Anatodoy jerime, ardayım beyik bildik bergin. Uşul jerde жүргөн Kırgız elimin barda uruklarına, asakallarımızga dövlet berginin, bayıçilerimizin arttığı, ayallarımız barktığı olsun. Kızlarımız uzduğu olsun, gelinlerimiz avcıltoy olsun. Dalada жүрген ballarımız atalarına bel olsun, kızlarımız enelerine beder olsun. Ballarımız ataların emgeğini aktasın, kızlarımız enelerinin beğenetini aktasın. Dalada жүрген ballarımızga ey Kudayım jaman sözdön, jaman gözden alыс kılgın, kapısından gelgen orudan, ayıttırmaya gelgen kızıktan alыс kılgının. Шайтандардан, көрінген нәрселерден қорғауын, шул бүгінгі өтіп жатқан ақпаталар, шул өткеріп жатқан сонылбаш болған
бардык лидер кыздарыбызга багышталсын. Ушул ак бата менен эл көгөрөт, жамгыр менен жер көгөрөт дегендей ушул Кыргыздын ак батасы ар бирибизге тийсин. Ар бириңиздерде Кызыр жолосунда жүрүшүн Кудайымдан тилек кылабыз. Амин. Рамазаным 12 айдын султанысың, мусулманга хидаят суңганың чын, жараткандын берилген соогунан калбайлы. Дуба менен тососуң күндүн таңын, 30 күндү сезесиң сунундамын. Акыретте унутпай орозо кармайлы чын. Рамазан, ыйманга эшик ачып, Алладан тилеп жакшылык, жүрөгкө бакыт чачып. 5 парыздын бирөөсү жалпыңарга, орозо бул каниет жакшыларга, кабыл болсун пенденин эңсеген тилеги. Ачкыла тугандар кезигишип, тарынычты капаны кечиришип, Рамазандын кадырын эң жакшы билели. Кел Рамазан, Рамазан, ыйманга эшик ачып, Алладан тилеп жакшылык, жүрөгкө бакыт чачып. Кел Рамазан, Рамазан, ыйманга эшик ачып, Алладан тилеп жакшылык, жүрөгкө бакыт чачып.